Assalamu alaikum урматтуу телегөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар. 23 март 2025 жыл элтерде Билерман Ордо жазгы сериялардын экинчи туру. Бүгүн студиябызга жаңы команданы чакырганбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, жаңы команда тушо кесүү оюнун өткөрмөкчү. Бул команда Пахридинова Гүлкайыр жетектеген команда. Андмесе мен команданы Ордого чакырууну баштаймын. Демек, бүгүнкү экинчи турда Азима Рабидинова чакырылат. Команданын мүчөсү, студент, экономист, программист, адис боюнча учурда окуп жатат. Кийинки катышуучубуз Асан Дүйшөев. Студент. Асан мырза дагы программист кесиби боюнча окуп жатат. Нургүл Алтынбек кызы. Студент. Кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча мугалим кесибинде окуп жатат. Андан кийинки катышуучубуз Фатима Абдурасулова. Келечекте программист. Мыктыбек Алмазбек уулу. Кесиби боюнча тарыхчы, учурда ушул тармакта окуп жатат университетте. Жана команданын капитаны Гүлкайыр Пахридинова. Педагогика, искусство жана журналистика институтунда мектепке чейинки билим берүү жана логопедика тармагында адис боюнча. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу билермандар, биздин Билерман Ордо студиясына кош келипсиздер. Гүлкайыр, мына бүгүн сен команда курап биздин Билерман Ордо студиясына келип отурасың. Маанаңыздар кандай? Команда оюнга даярбы? Ушул тууралуу эки сөздөн оюнду баштасак. Урматтуу алып саламатсыздарбы Ордо? Бүгүн биздин команданын биринчи оюну. Буюрса, жакшы даярдыкта келдик. Командага бир кол чаап коелам да. Бардык телегөрүүчүлөргө биз даректерди дагы бир жолу жазып алууга чакырабыз. Экрандагы даректер сиздер үчүн, урматтуу телегөрүүчүлөр, бизге суроо жөнөтүүнү уланта берсеңиздер болот. Ал үчүн биздин даректер мына булар: Билерман Асыңсыз Ордо Инстаграмда баракчабыз, Билерман Ордо Фейсбукта баракчабыз, Билерман Чекит ТВ күчүкчө mail чекит туруп биздин электрондук дарект жана YouTube порталында биздин Билерман Ордо оюндарын көрсөңүздөр болот. Ал үчүн Билерман Ордо деп издесеңиздер жетиштүү. Ал эми башкы өнөктөшүбүз бул Барбол кондитердик фирмасына чоң рахмат. Адал таттуу дайыма жаңганы продукциясы менен бизди кубандырып келет. Дагы бир өнөктөшүбүз бул Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору. Бардык түрлөрүн кабыл алат жарнактын жана Таев костюм сиздерге телегөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайт. Демек, бүгүнкү Гүлкайырдын командасы Премьер Лигага чыгуу үчүн биринчи оюнун өткөрмөкчү. Анда биз оюнду баштадык. Биринчи раунд. Команданын курамындагы биздин оюнчулар менен биз оюндун жүрүшүндө таанышабыз. Бардыгы биздин телегөрүүчүлөр үчүн жаңы жүздөр. Дээрлик баары студенттер. Биринчи раунд сиздерге каршы Блиц раунд. Жамалдин Нурбаев, Араван районунан сиздерге каршы суроо берет. Учурда супер интенсивдүү күнөскаларда, теплицаларда мөмө жемиштерди сапаттуу өстүрүп алуу үчүн ар кандай ыкмаларды колдонуп келишет дыйкандар. Мисалы, сиздерге азыр бир сүрөттү коем мен. Күнөскалардын ортосуна мына ушундай колонкаларды орнотуп чыгышат экен да. Эми сиздерге суроо. Бул колонканы эмне максатта күнөскалардын ортосуна орнотуп коюшат дыйкандар? 20 секунда кетти. Бул баягы куштардан коргоо максатында эмеспи? Менин оюмча бул ошол аба алмаштыруубу күнөскананын Бул ичиндеги өсүмдүк Аба алмаштыруу эмес, ошол куштардан коргоо максатында. Мисалы, унун ичинен жок, өсүмдүктөргө мындай жакшы музыкаларды берип,
жакшы Же, музыкаларды биринчиден окутуп ошол өстүрсөң музыка жакшы эмес, өсөт деген Куран сөз болушу бар го. мүмкүн. Теплицада не только Теплицада жакшы өсөт да Куран ошондо. болушу мүмкүн. Же куштардан коргоо максатында мындай катуу үн чыкса качып. куштар кире Жок, албайт. теплицанын ичинде куштар кирбейт да. Анда ошол Куранды берели, мисалы Куран Жок, окуса ар кандай жакшы жагымдуу музыкалар, жагымдуу экөөнүн музыкалар. бирөөсүн тандаш керек да. Мисалы үчүн Жакшы гүл өсөт өстүргөн го. жакта да Жагымдуу эме болот музыкалар. го. негизи Гүл өстүргөн Основной ошол жагымдуу музыкалар болот да. Музыка же Куранды. музыкалардан сактоо максатында бир болушу мүмкүн эмес. Музыканы эле берели. Жагымдуу музыкалар. себеби гүлгө музыканын таасири Негизи гүл өстүргөн жактарда Ким берет? Ким берет? Мыктай бересиң? берип көрөйүн. Убакыт бүттү. Гүлкайыр ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Алмазбек уулу Мыктыбек жооп берет. Мыктыбек. Урматтуу алып баруучу, бул суроого мен жооп берип көрүүгө аракет кылайын. Биздин команданын ою боюнча бул колонканын максаты ошол теплицанын ичиндеги өсүмдүктөргө музыка арноо да, музыканын максатын аткарат ушул колонка. Музыка коюп берүү деп ойлодук. Демек сиз музотерапия жөнүндө айтып атасыз. Музотерапия жөнүндө айтып атасыз. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Негизи талкууда туура жооп айтылды. Жемиштер быша баштаган учурда албетте канаттуулар келе баштайт. Аларды жакын жолотпоо үчүн колонкадан жырткыч куштардын, бүркөт, ителги, шумкар сыяктуу куштардын үндөрүн чыгарып турушат, урматтуулар. Ошондо алар кайра кетип калышат, канаттуулар. Эсеп 1-0. Эсеп. Кандай сиздер? Экинчи раундга старт беребиз, экинчи раунд. Оттеле көрүүчүлөр, жаңы команда. Демек биз анда Азиманы сөзгө тартабыз. Азима Рабидинова. Азима программист кесибинде окуйт экенсиз, э? Ооба. Бул сизге жагабы бул кесип, өзүңүз тандаган кесиппи? Ооба, албетте өзүмө жагат. Өзүм кичинекей мен экономист, программист болууну каалап, ушул кесипти тандадым. Билерим, анордо болгон кызыгуу канча жашыңыздан пайда болгон? Негизи окуучулук мезгилде башталган. 8-классымда, бирок кээде ортодо көрбөй калган убактар деле болот да. 1-курстан баштап калтырбай көрүүгө аракет кылып келем. Ийгилик каалайм сизге. Мирланбек уулу Амантур Токмок шаарынан сизге каршы суроо берет. Түштүк Кореяда 1945-жылдан кийин бул нерсе адегенде эле намыска шек келтирүүчү көрүнүш катары бааланган. Кайсы бир деңгээлде улуттук маанайда деле, жалпы улуттук көз карашта деле ушул нерсе намыска шек келтирүүчү көрүнүш катары бааланган. Себеби кимде ким ошол нерсени сүйлөп койсо, ошол жөнүндө мактап сүйлөп койсо, анда ал адам оккупанттар менен, оккупант деген бул баскынчылар, оккупанттар менен кызматташкан деп сөзгө калып, керек болсо мазакташкан ошол адамдычы. Мазакташкан. Сен оккупанттар менен кызматташып жүргөн турбайсың депчи. Эгер ошол нерсе жөнүндө сүйлөп койсо. Бирок кандай болгон күндө да туристтер аны көрүү үчүн бүгүнкү күндө деле Кореяны кыдырып чыгышат. Баары бир аны көргөнү барышат экен. Урматтуу билермандар. Эмне жөнүндө сөз болуп жатат бул жерде? 45-жылдан кийин кайсы оккупанттар жөнүндө? Кетти убакыт. Бул жерде бир белгилүү Ошол нерсени Кореядагы айтып белгилүү атат бир жер бар да, көрө турганчы, ошол жерге барышат экен. Анан оккупанттар жөнүндө маалыматыңар барбы? Жок. Менде да маалымат болуптур. Бирок туристтерди тарта турган жер экен. Туристтерди тарта турган Анан жер. 1945-жылдан кийин бул мындай согуштан кийин болгон бир жер да, мисалы октун Тарыхый кинолордо тартылуучу жерлер эмес, Архитектуралык. Бул архитектуралык бир нерселер окшойт деп ойлоп атам. Ошол туристтерди архитектура эмес, балким согуштан кийин бир жерге ок түшүп же башка болуп ошол жерден бир нерсе пайда болгондур, же ошол сыяктуу. Же да кандай варианттар бар? Варианттарды айткачы. Эмне болушу мүмкүн өзү туристтерди Издөө үчүн барат деп. Белгилүү көл же мындай неме барбы? Айткыла вариантыңарды. Белгилүү имараттар. имарат бар бирок дарамаларга тартышат. Ооба, архитектуралык тартышатылар бар. Издөө Андан үчүн башка да. дегенде. Гүлкайыр, олуттуу вариант барбы? Жөндүү вариант?
Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бизден вариант чыкпады, бирок ошентсе да өзүм вариант берип көрөйүн. Бул архитектуралык имараттар. Тургандарда варианттар барбы? Кимде бар? Микрофон бар бекен? Урматтуу алып баруучу, менде бул сакура деген ой келип атат. Себеби Япония менен Корея согушуп, Япониянын карамагында болуп турган учурлар болгондо, ошон үчүн Япониянын сакурасын сүйлөгөндө ошол жаман көрүшкөн болушу мүмкүн. Мүмкүн эмес. Бул ошондой. Сакура жөнүндө сөз болду, урматтуу билермандар. Эмне үчүн сакура? Себеби Япония Кореяны өзүнө оккупацияга алганда, ошол аралыкта япон стилин өткөргөнгө аракет кылышкан. Бактарактарды тиккен, мына мондай сакура дарактарга арасында сакуралар да тигип салган. Япондорчу ушул япон колорити жайылсын деп. Лекин оюн улантылат. 3-чү раунд. Команда талкуунун жандуураак кылыш керек. Байламталар болуш керек. 50-55 секундалык аралыкта бир дагы билерман унчукпай олтурбаш керек. Сүйлөш керек, варианттарды ташташ керек. Жагангир Кайнаров Өзбекстандан силерге каршы суроо берет. Сырдария облусу. Мыктыбек, мандай жакшыбы? Суроолор оор эмеспи? Жок, жакшы эле экен. Буюрса жакшы жеңебиз деген ниеттебиз. Жакшы эле суроолорчу негизи жакшы эле. Анда мен Жахангир мырзанын суроосуна өтсөм. Немец жазуучусу, публицист Генрих Гейне жөнүндө суроо. Ошонун бир афоризми бар экен, урматтуулар. Ал афоризм мындай экен: кайсы бир жерде биринчи иш кылынса, бир күн келип экинчи иш дагы жасалат. Караңыздар, урматтуу билермандар. Гейненин мекени болгон Германияда 20-кылымдын бир убагында биринчи жана экинчи иштер дээрлик бир убакта жасалган. Биринчи жана экинчи иштер бир убакта жасалган. 20-кылымдын бир мезгилдеринде. Сиздерге суроо. Бул жерде Генрих биринчи иш деп эмнени назарга тутуп жатат Германияда? Кетти минута. Японияны Ошол Япония Япония менен менен келип атат, согуш дагы болуп аткан, анан согушкан. ошол менен кошумча бир нерсе дагы болуп аткан да. Да кандай варианттар бар? Балким ошо согуш менен бирдей эле кандайдыр бир тынчтык уюмдар түзүлүшү мүмкүнбү? Биринчи жана экинчи деп айтып атат да, бул Японияны жеңгенби? Японияны жеңип, андан кийин СССРден жеңилгени эмеспи? Жеңген анан жеңген. Бир убакта. Бир убакта. Бирок ошол согуш болуп аткан, бир жактан мындай тынчтык болуп аткан болушу мүмкүн же ошол согуш менен коштуп башка жакта бир окуу же жумуш болуп аткан болушу мүмкүн. Ошо Германияда айрыкча, Германия дегенде мага өзүмө фабрикалар эсиме Иш учуру түшөт да. эмеспи? Согуш учурунда иш Инфраструктура. Анан согуш. Согуш учурундагы иш учуру. Биринчи болуп Фабрикалардын иштеп турганыбы? Ооба, эки жактан кете Согуш Ошондо биринчи эмне болду? иш деле токтогон эмес. Гүлкайыр убакыт аяктады. Ким берет? Жумушту да улантып кетип атабы? Алып баруучу бизге кайрадан Алмазбек уулу Мыктыбек жооп берет. Мыктыбек. Урматтуу алып баруучу, бул суроого мен өзүм жооп берүүгө аракет кылайын. Биздин команданын ою боюнча ошол эле биринчи иш бул согуш болсо Германияда, ал эми экинчи иш ошол Германиядагы завод фабрикалардын иштеп турганы болушу мүмкүн да, токтоп калбастанчы, согушка карабастан. Ошол эки иш аракеттен бирдей аткарылып жаткан болушу мүмкүн биздин оюбузча. Ушундай деп ойлодук да. Түшүнүктүү. Туура жоопту айтам. Генрих бул акын жазуучу, публицист, сынчы дагы, адабият сынчысы да деп айтылат. Негизи 20-кылымдын бир убагы бул албетте согуш. Албетте согуш. Бирок биринчи кайсы иш, экинчи кайсы иш? Жооп өрттөнүп кеткен китептер жөнүндө болуп атат, урматтуулар. Себеби китептер өрттөлгөн жерде деп атат, акын айтып атат. Бир күнү адамдар өрттөлөт деп атат. Себеби китепти окуган коом мыкаачы коом болот деп атат. Мунун мисалында ал фашисттик Германияда ушул нерсени өз көзү менен көргөн адам катары айтып атат. Эки нерсе дээрлик бир убакта аткарылды дегени китеп да өрттөлдү деп атат.
адамдар дагы өрттөлдү деп атат. Андай күндөрдөн Кудайым сактасын, бирок жооңуздар туура эмес. 3-0 эсеп дагы 3-0. Команда бир дагы упай азырынча ала элек. Бирок шанс бар деп турсак болот. Себеби оюн улантылат. 4-раунд. Команда мүчөсү Фатима Абдрасулова. Фатима, мандай жакшыбы? Я. Ооба, жакшы. Суроолор оор келбей атабы? Жакшы эле. Сиз дагы программист аттестатында окуйт экенсиз, IT тармагыбы бул же башка программабы? IT барбы? Бар, ооба. IT тармагы менен экономика. Эки багыт. Жасалма интеллект менен атаандаш болуп каласыздар го сиздер. Келечекте. Жаныбузак Садир уулу Базар Коргон районунан силерге каршы суроо берет. Акын жөнүндө суроо болсо, анын аркасынан дагы ушундай бир суроо келет экен да. Bir akınımız deyt, bizim Kırgızstandagı deyt. Bir akınımız özünün sağınычы аябай күткөнү жөнүндө ыр жазган. Сагынганын кечигүүсүнүн себеби чарчап калдыбы, таарындыбы, же ооруп калдыбы? Сагынуусу кечигип атат да, сагыныч. Ошентип божомолдойт. Чарчап калдыбы, таарындыбы, же ооруп калдыбы деп. Жана акырында согушта жараланган деген чечимге келет. Сагынычы согушта жараланган деген чечимге келет. Урматтуу билермандар, бул кайсы ыр болушу мүмкүн? Жана кайсы акындын? Кетти убакыт. Неге күттүрөт деген ушул эмеспи? алкозматындылар деген Неге күттүрөт деген? неге кечигет деген эмеспи? Неге кечигет? Жок, Жок, анда ал жаз аны кечиген жаз жаз. кечиген. Бул жерде бирөө согушта жараланыптыр да, бул ырдачы. Жок, бул мисалы мындай да болушу мүмкүн. Мунун кызы дагы каза болгондон кийин ошого да арнап ыр жазган го. Бирок согушта жараланган деп айттым. Согушта жараланган деген. Кандай ырлары бар эле да. Алкул Осмоновдун ошол ырында согуш жөнүндө айтып алабы? Негизи алган кезде. Бул жанагы бөкөнтай эмеспи? Атасы каза болуп, бирок атасын күтүп. Бирок атасы ошондо согушта каза болгон. Кандай болуп калат? Жок, жаз кечиксе ошол согуш себеп болушу мүмкүнбү? Бул жерде азыр согуш. Атам кечигет деп Согушта жараланган болсо. Жаз кечигет. Бирок жаз кечигет деген деле болушу мүмкүн. Ушуну берелиби же? Неге жаз кечигет дегенби? Анда барбы? Согуштан жараланган дегенби? Деген Согуш жөнүндө айтылса керек. Негизинен эле ошол ырда согуш жөнүндө айтылабы? Эсмесиз да. Гүлкайыр. Ким жооп берет? Нургүл Алтынбек кызы жооп берет. Нургүл. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Биз бул суроонун жообу ушул Алкул Осмоновдун жаз кечигет деген ыры болот деп ойлойбуз. Алкул Осмоновдун жаз кечигет. Неге кечигет деген ыры? Неге кечигет? Ооба. Жооп кабыл алынат. Сиз окугансызбы бул ырды? Ооба. Бир куплет айтып бере аласызбы? Эсиңизде калган болсо. Эсимде бир жолу эмес, нече ирет. Бул айда тоо борунан гүл терчүлүк. Абыйыл күн жылыбайт, жер тегиз кар. Айттың ай неге мынча жаз кечигет? Шумдугай неге мынча жаз кечигет? Жооп туура. Алкул Осмоновдун неге кечигет деген жөнүндө, деген ыры жөнүндөгү суроо болчу. Команда өз оюн улантылат. 5-раунд. Алмазбек уулу Мыктыбек, студент, тарыхчы. Тарых жана кандай факультет? Тарых или факультети? Тарых жана юридика институту азыркы учурда ошондой болуп калганда. Тарых жана Юридика. Юридика. Сиз эмнесине басым жасайсыз? Биз негизинен же тарыхкабы? Биз негизинен тарыхты окуйбуз да. Мен өзү тарыхка тапшырганмын. Тарыхчы болобуз да, мугалим. Бакир Калыгул уулу силерге каршы суроо берет. Учурда Москвада экен, өзү Өзгөн районунан болот экен. Айрым Европа өлкөлөрүндө, балким бизде да бардыр, мен бирок көргөн эмесмин, мен өзүм жеке. Европа өлкөлөрүндө деп жазыптыр.
унаа минген айдоочулар, чоң унаа болобу, кичинекей унаа болобу, унаасынын ичине отургучтун астына же болбосо салонго дейт, картошка салып коет дейт. Эмнегеде картошка салып коет дейт. Мунун себебин сиздер билесиздерби дейт. Эмне үчүн салонго картошка бир жерине коюп коюшат дейт. Кетти минута. Картошка. Крахмалга байланышкан эмесмизби? Крахмалдын машинага эмне тиешеси бар машинанын салонуна? Эгер андай болуп турган болсо. Отургучтун астына дагы эле коюп коет экен. Отургучтун астына тем более. Балким муну керек учурунда ошол эме кылаттыр. Ошол иште мындай жейттир. Биширип же болбойт да. Бирок картошка бир функцияны аткарбайбы? Мисалы жеп эле бир нерсе кылбайбы? Европанын кандайдыр бир пайдасы кээ бир бар да, өлкөлөрүндө картошканын, экен, бардыгы эмес. Балким бир нерсе мындай чакырат же дагы башка. Дагы вариант барбы? Картошкада кандай жакшы эмелер бар, пайдалар бар мисалы өзүбүз билген. Картошка айрыкча ошол тамак ашта крахмал катары Дагы колдонулат. кандай варианттар бар? Европа өлкөлөрүндө Машинаны эмне кылышы мүмкүн? Машинага салып. Кандай Мисалы абаны тазалабайт, машинанын ичидеги абаны тазалашы мүмкүнбү? Картошканын жок андай эме кылбайт да, кызмат аткарбайт. Дагы кандай варианттар бар? Үйгөндө дагы эле картошка менен Ошол жарата алыш. Жарата алып калганда Картошка же помидор же зубный паста сүртөт го? Балким ошол машинанын ичиндеги баягы аптекадагы колдонуучу нерселерге кошуп коюшу мүмкүнбү? Гүлкайыр. урматтуу алып баруучу, бул суроого биз Ордодон жардам сурайбыз. Ордодон жардам сурайсыздарбы? Урматтуу Ордо, команда сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Кетти 20 секунда. Айнектер бууланып кетпеш үчүн болушу мүмкүн биздин вариант. Баягы крахмал бар болгондо арчыганда баягы жамгыр суу түшкөндө турбайт да дароо. Азыркы лайфхактарда деле жана айнекти мындай картошкалап койсо жамгыр тийип туруп буу болбой турган болот. Мындай деп болуп атат да. Ошол машинанын ичиндеги бир зыяндуу курт кумурскаларды өзүнө чакырышы мүмкүн. Жок. Машинанын ичиндеги буунун буу же нымдуулукту 20 секунда аяктады. Гүлкайыр. Урматтуу алып баруучу, Азима Рабидонова жооп берет. Урматтуу алып баруучу, команданын жардамы менен, Ордонун жардамы менен айнектердин бууланып кетпеси үчүн картошканы салып коюш мүмкүн. Айнектер бууланып кетпеш үчүн. Картошка менен айнектерди арчып, бууланып кетпеси үчүн салып коюшат. Жооп кабыл алынат. Сүлгү турса картошка менен арчыса, туура жооп. Мыктыбекте жөндүү вариант бар эле. Картошка бул крахмал. Салондо тамеки чегиши мүмкүн. Айдоочу же жүргүнчү. Ичимдиктерди ичиши мүмкүн, пиво, сыра же бир нерсе. Семечка, билесизби? Семечканы жытып эле салондо аябай эме. Крешки деген нерселер бар. Эмне дагы. Ошондой жыттарды картошка өзүнө сороп алат, урматтуулар. Аны ушундай крахмал деген ушундай жытты сороп алат дагы, ошо салондо таза бир эмени камсыздап берет, атмосфераныча. Ошол үчүн Европанын өлкөлөрүндө картошканын салондун ар кайсы жерине бирден экиден коюп коет экен. Бир чекесин арчып турупчу. Ушул максатта, урматтуулар, айнекти арчыш үчүн эмес. Ай, мен Мыктыбекке берсе керек дедим эле Гүлкайыр. Балки Мыктыбек мындай тегеректеп келип, туура жокко токтолор беле. Оюнлантылат. 6-раунд. Чамдаңыздар. Эгерде дароо туура жооп болсо, минуттаны токтотуш керек. Баш бармакты көтөрүп үнөн болуп калат. Эми бачым ыкчам ойноңуздар, ыкчам болуңуздар, активдүү болуңуздар, динамикалуу болуңуздар. Үңүлүңүздөр. Шайлокул уулу Ислам Аксы районунан силерге каршы суроо берет. Семете мырза, бул командадан сиз таптап жүргөндөй болдуңуз. Командага кандай баа берип атасыз? Эмнеден аксап атат команда? Урматтуу алып баруучу, команда эң ириде талкуусу пассивдүү болгондугунан аксап атат. Көп идеялар чыкпай атат. Талкууну жандандырыш керек. Көп идеяларды, көп варианттарды чыгарыш керек команданын, капитан ошонун арасынан тандап алыш керек туура вариантка жакынын. Суроого көңүл бурабыз. Чыңгыз хандын Хубилай деген небереси болгон.
Билесиздерби, уккансыздарбы? 13-кылымдын аягында Хубилай хан Кытайды толук башкарып турган. Анын башкаруусунун учурунда Кытайда бир топ өзгөрүүлөр болгон. Ал мындай чаң тополоңун чыгарып салган эмес. Мындай өнүүгө жол алган Кытайчы. Жаңы шаарлар курулган, соода сатык жолго коюлган, жолдор салынган, бир топ ачылыштар, илимий ачылыштар болгон ошол Хубилайдын убагында. Ошол соода жолдору Кытай экономикасы үчүн эң маанилүү жолдор болуп саналат бүгүнкү күнгө чейин. Эми сиздерге бир суроо. Хубилай хан ошол доордон баштап бүгүнкү күнгө чейин Кытайда колдонуп келе жаткан бир нерсе бар. Ошол Хубилай хандын учурунан баштап азыркы учурда Кытайда колдонулат. Бул нерсе менен ошол учурдагы империянын аталышы окшош болгон. Сиздерге суроо. Эмне жөнүндө сөз кетип жатат? Кетти минута. Бул бир жол деп бир жолду айтып атат да. Жибек жолу деген ойма келип атат. Бирок ал үчүнчү кылымда кандай империялар болгон? 13-кылымдагы. Кандай империялар болгон? Моңгол империясынын ичинде болуп турган да негизиненчи. Кийин бөлүнгөндөн кийин дагы эле варианттарды айтып бергиле. Син империясы деп дагы Хун империясы, Тан. Бирок 13-чү кылымдарда. Бирок азыр ушул нерсе колдонулат деп атат да. Ошол Кытайда пайда болгон, колдонгон нерсе. Империяга чейин колдонулат. Мисалы не бар Кытайда? Чай, шахмат, кос. Улуу Кытай дуал эмес. Негизи 13-кылымга келиши. Ал канчанчы кылымда курулду? 13-кылымда. Соода ошол жолдору. жылдары пайда болгон экен да бул нерсе. Ошол Варианттар жылдары чыгаргыла. Мага юанга тиешелүү болобу? Кездеме эмес, акчанын Кездеме, Бирок ушундай юан дегенде Ошондой империя болгон. Юан империясы болгонбу? бирок юань деген империяны уккан эмес. ошого окшош аталышта уккандай болуп атам да мен. Ошол эле Да, бир жол деп айтып атат да. Жолдор, соода жолдору катышат деп. Соода жибек, бирок анда империя жок да. Ушундай вариант болду. Башка кандай варианттар бар? Эмне болушу мүмкүн? Гүлкайыр. Убакыт бүттү. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, Дүйшеев Асан жооп берет. Дүйшеев Асан. Урматтуу алып баруучу, биздин командадан идеялар чыкты. Биздин команданын ою боюнча ошол кезде 13-кылымда юан деген империя болгон деп эсептедик. Азыр дагы юан колдонулуп келет. Жоз юан. Сиз Кытай акча бирдигин айтып атасыз, Бул чындыгында юань жөнүндө сөз болду эле. Туура. Юань империясы, династиясы болгон урматтуулар. Ошол Хубилай хандын учурунда юань империясы түзүлгөн. Жана ошол акча катары бүгүнкү күнгө чейин акча болуп келатат. 4-2. Команда ушундай темпте кетсе билбейм. Көрөбүз дагы. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Адилет Жамалдинов Бишкек шаарынан силерге каршы суроо берет. 19-кылымдарда Европа жана Америкада көчөлөрдө ушулар көп болгон. Тепкич. Бир кабаттуу тепкичти назарга туткула. Мисалы үчүн подъездде 10 тепкич болот, Ошонун бирөөсүн назарга туткула, бирөөсүн назарга туткула, бир аз бийигирээк элестеткиле. Айталык 40 сантиметрлик бийиктикте элестеткиле, 40 сантиметрлик бийиктикте. Бүгүнкү күндө бул нерсе жок десек болот. Азайып калды, балким жок десек болот. Себеби аларды биз колдонбой калдык. Адамдар колдонбой калды аны. Урматтуу билермандар. Бир кабаттуу тепкичти 20-кылымдын башында Европа, Американын көчөлөрүндө эмне максатта коюшкан? Минута кетти. Салганын деп ойлодум. Олтургуч катары мага да ошол ой биринчи келди. Бир кабаттуу болсо ыңгайлуу 40 сантиметр олтуруп эс алууга, бир нерсе коюп турууга. Мен ойма бир нерсеге ошолго чыгып туруп, бир нерсеге чыгуу. Бир нерсени көрүү. Мисалы не бар анда? Мисалы көчөлөрдө нени көрсө болот? Бул скамейкалар азыр жыгач болуп кетти го, ошонун эле бетондон болгон болуп калат ошондо. Ошондой болуп калат. Скамейкалар Ошол жакшы болуп атат.
Андан да кандай варианттар бар мисалы? Бир нерсе коюп турганы болушу мүмкүнбү? Бир нерсе коюп турганы? Ошондо мындай текче катары болушу ооба, мүмкүн ошо бир нерсе коюп турганы. Мен ойбойм, мисалы үчүн колдонбой чыгыш үчүн или ошол нерселер. Европа, Америка. Бирок ал Европа тараптарда анча Европа, Америкада болот эмелерди минишпейт. азыркы учурда колдонулбай калганы ошол скамейкалар ошол жыгачтан болуп кеткен, темирден болуп кеткен деп ошондо ойлойм. скамейкага алмашып Сизден кандай кеткен вариант? болушу Дагы мүмкүн да. варианттарды айта бергиле. Мисалы дагы эмне катары колдонот? Отуруу максатында жакыныраак болуп дейм да. Отуруу. Сен берген Барбы? жооп Не болушу мүмкүн башка вариант? мына жооп жакыныраак болуп кетсең. Ким берет? Бүгүнкү күндө жокпу ошондойлор, Ошондой Ошондой бет. скамейка отуруп алмашып кеткен. Гүлкайыр. Урматтуу алып баруучу Нургүл Алтынбек кызы жооп берет. Алтынбек кызы. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбуз боюнча ошол бир кабаттуу чоң тепкичтер ошол убакта олтургуч катары олтуруу максатында колдонулган деп ойлойбуз. Жооп кабыл алынат. 20-кылымдын башы. Ордодон сурап көрөйүнчү. Кимде кандай варианттар бар? Урматтуу алып баруучу, бизде пикир болуп атат. Азыр мен өзүнүн вариантымды деле айтам ага чейин. Мен оюм мындай. Балким ошол эски заман экен, эми мурунку заман дейли. Ат арабалар колдонулган ал кезде оюмча. Анан ошол ат арабадан түшүү максатында бир мындай жыгылбай жерге түшүүсүнө ыңгайлаштыруу үчүн колдонсо керек эле. Туура жооп. Албетте бул ат арабаларга чыгуучу тепкич. Ат арабалар салыштырмалуу жерден 1 метрдей бийик болушу мүмкүн, же 80 сантиметр бийик болушу мүмкүн. Ортодон бир тепкичке чыккан адам ат арабага жеңилирээк чыккан, айрыкча аял заты, Ошол себептен көчөлөргө коюп коюшкан деп айттык биз. Сиздерде эмнегедир буга жакындашуу болбоду? 5-2 болуп калды, урматтуулар. 5-2. Клубка жалпы суроо берилет экен. Команда дем аласыздар. Өз ара пикирлешиңиздер. Эмнеден болуп атат, эмнеден аксап атасыңар, өз ара сүйлөшүп отургула. Урматтуу клуб, суроого көңүл бурабыз. Урматтуу билермандар. Өткөн кылымда, бул деген 20-кылым, АКШда Coca-Cola соода автоматтарын колдонгон адамдар бир банка Coca-Cola'нын баасы бир күндө бир нече жолу өзгөргөнүн байкашкан. Мисалы үчүн, бир Coca-Cola суусундугу $1,5 түзсө, рынокто ошондо белгиленген ошол кезде $1,5. Бирок алар ошол суусундукту тандап алышы менен эле анын баасы $1.75 түзүп калганын көрүүгө болот эле. $1,5 деп жазылып турат. Бирок сиз барып басасыз, эрк айым $1.75 болуп баа өзгөрүп кетет экен да. Бул өтө таң калыштуу. Балким мыйзам бузуучулук деп айтсак да болот. Сиздерге суроо. Эмне үчүн сатып алууда баа бирде көтөрүлүп, бирде түшүп турган, кээде түшүп да турган семетемизде $1.40. Эмне үчүн мындай көрүнүш орун алган? Кетти 30 секунда. Вакыт бүттү. Жоопторду бериңиздер. Гүлкайыр, окуй бер. Семет Эмиралиевдин командасы курска жараша. Макул, кийинкисин окуй бериңиз. Халича Сасиеванын командасы адамдын боюна карап баасы болушу мүмкүн. Мисалы, бою 1,50 болсо, баасы да ошончо. Ибрагим Кандай автомат бул да? Бойдан Ибрагим тапкан. Ибрагим Топчубаев. Ибрагим Топчубаев колага бутылканын баасында коюшкан дейт. Бутылканын баасында кошулган дейт. Бөтөлкөнүн баасы. Негизи банка болот, бутылка болбойт.
Таттыгүл эженин командасы валюта өзгөрүп турган дейт. Сагын Маманов валюта курсу. Токторбай Кенжеев инфляция. Түшүнүктүү. Туура жооп. Качан Coca-Cola'га муктаждык болот? Сиз чаңкаганда, Семетей мырза. Сиз чаңкаганда автоматка барасыз. Автомат ошол температурага карап, күндүн температурасына карап, дароо суунун баасын көтөрүп коет экен, Семетей мырза. Ушундай ой келдиби сизге? 35 градуска чыгып кетсе күндүн температурасы, Coca-Cola 1.70ге чыгып кетет экен. Эмнеге сиз муктажсыз Coca-Cola'га? Сөзсүз аласыз. 25 центтин көзүнө карабай сатып аласыз да. Көрдүңүзбү? Күн салкындаганда кайра баа түшүп кетет экен. Мына ушундай маркетингди иштеп чыккан экен, урматтуулар, Coca-Cola компаниясыча. Менимче азырынча бир командадан да туура жооп түшкөн жок. Oyun улантылат. 8-ci раунд. Нургүл Алтынбек кызы. Кыргыз тили мугалим болуп чыгат экенсиз келечекте. Ушундайбы? Өзүңүзгө жаккан кесиппи? Ооба, өзүм кызыгып тапшыргам. Кыргыз тилинин абалына бүгүнкү күндө кандай карайсыз? Бул албетте көңүл бура турган нерсе, себеби азыркы учурда көп эле жаштар орусча сүйлөп, анан ошол өзүбүздүн тилди сактап калып өнүктүрүү деле бул биздин өзүбүздүн колубузда. Куттубек уулу Марс, Өзгөн районунан. Урматтуу билермандар. Биздин заманга чейинки 525-жылда дейт. Охо. Май айында дейт. Муну караңыздар. Айын тактап коюптур. Пелузия шаарында бир салгылашуу болгон дейт. Уккансыңарбы ушул шаарды? Май айы болуп аткан болсо, бул Пелузия жөн эле болот да. Ал согушта Персия падышасы Камбис II менен Египет фараону Псамметих III аскерлердин ортосунда катуу салгылашуу болгон. Эң кызыгы, бул салгылашуу перстердин 7000 аскери менен Египет фараондорунун 50.000 аскеринин ортосунда жүргөн. Айырманы караңыз, Нургүл. 43.000 аскер көп болот Египетте. Персия падышасы Камбис II ойлоп тапкан бир гениалдуу ыкма колдонулуп, калкандардын жардамы менен салгылашып, эч бир кыйынчылыксыз Египет аскерлерин жеңип алган. Перс падышасы. Силерге суроо. Камбис II кандай калкандарды ойлоп тапкан, же болбосо эмненин сүрөтү болгон калканда? Кетти минута. Менде жооп бар да. Мышыктын сүрөтү бар. Себеби ошо мышыктарга кол салган эмес да, египеттиктер ыйык туткан. Урматтуу алып баруучу жооп бар. Ким жооп берет? Алмазбек уулу Муктубек жооп берет. Муктубек. Урматтуу алып баруучу, бул суроого мен жооп берип өтөйүн. Бул суроонун жообу ошол калкандардын сыртына мышыктардын сүрөтүн тартышкан. Себеби египеттиктер мышыктарды ыйык тутушкан дагы, аларга кол салып мындай аларды өлтүрүшкөн эмес да. Ошол себептен Камбис II ушул ыкманы ойлоп таап, согушка ушинтип кирген. Жооп туура. 3-5 команда убакытты үнөмдөп алды. Oyun улантылат, 9-cı раунд. 9-cı раунд. Keyinki раунд кандай болор экен эми? Keyinki раунд кандай болор экен? Актив дизайн суроосу калды. Нармирзаев Нияздын суроосу калды. Силерге каршы актив дизайндын суроосу. Урматтуу билермандар. Швецияда Элен Кертис деген бир фирма бар да, компания бар. Бул компания өзүнүн жарнамасын гана эмес, сунушталган ушул продукциянын вечерний деп аталган аталышын дневной деп өзгөртүүгө аргасыз болгон. Ошол продукцияга вечерний деп жазып коюшкан экен. Бизче кечки, ушундай болуп калабы? Кечки.
ошол аталышты алмаштырып күндүзгү деп жазып коюптур Фатима. Анткени шведтер ошол продукцияны эртең менен көбүрөөк колдонот экен. Тактап кетейин. Жей турган нерсе эмес, бирок бул эмне болушу мүмкүн кетти? Биринчи орунга шириндик шоколад келди эле. Бирок андай жей турган нерсе бул демек күндүзгүгө алмаштырып койду ооба, эмне? күндүзү дагы керек болгондой нерсе. Түнкү нерсе болгон экен да. Ооба. бул жууркан эмеспи? Журкан. Жууркан. Фонарик болушу мүмкүнбү? Фонарик. Эмне себептен фонарик? Эми түнү керек болсо, кийин күндүзү деле балким керек болуп калгандыр. Журкан. Эми Башка дагы Кандай вариант экен бирок. Журканда кандай варианттар бар? Шведтерге мындай тиешелүү Балким бул болгон самындар эмеспи? Крем, ошол сыяктуу бир нерселер эмеспи? крем бирок болушу мүмкүн эмес. Шведтерге тиешелүү белгилүү эмнелер бар? Эмнелер менен белгилүү варианттарды айтсаңыз? Тоо бар. тамак эмес. Жок, тамак эмес. Тамак эмес деди да, бирок фирма экен, компания. Бул жарнамадан сырткары дейт. Жарнамага жакын эмне бар? Жарнамага жакын көбүнчө ошол компаниялар жарнама кылат да, мисалы Faberlic, Белгилүү компания. Estelle деп, Штада деп. Жок, жарнамадан сырткары. Гүлкайыр. Эмне кыласыздар? Жооп бересиздерби же бонус аласыздарбы? Үнөм алалы, акыркы шанс болчу. Урматтуу алып баруучу, биз үнөм алабыз. Кетти минута. Сурооду бир кайталап коесузбу? Швецияда Alien Caterers деген бир компания бар экен. Ал өзүнүн жарнамасын гана эмес, ошол продукцияны рекламага берип баштаган да булар. Жарнамасын гана эмес, ошол жарнамага сунушталган продукциянын аталышын да өзгөрткөн. Кечки деген англисче кандай болот? Мисалы үчүн night деп жазган болсо, күндүзгү эмне дейт? Morning. Мисалы үчүн, ушинтип өзгөртүп коюшкан. Аргасыз болгон өзгөртүүгө. Себеби шведтер кечки деген жазуусу бар продукцияны албай коюшкан. Себеби алардын өздөрүнүн мындай бир эрежеси же адаты дейбизби, эрте менен колдонушат экен көбүнчөчү шведтер. Бул кандай продукция болушу мүмкүн дедим. Кетти минута. Ошо эртең баста да оюма келди. Мисалы Colgate болушу мүмкүн реклама кылам деп атып, ошону мисалы кечинде эле колдонуп жууса, эртең менен да кошумча жуат турган болушу мүмкүн. Эртең менен колдонот. Основной эртең менен колдонот го бардык эле адамдар. Ооба. Кечине караганда. Анан да кандай варианттар? Эртең менен Кечинде шампунь шампунь болушу мүмкүн. Кофе болушу мүмкүн, эртең менен ичет, бирок кечинде Кофе эртең менен баары эле көп эле жак ичет го. эртең менен. бирок Негизи кечки Кечинде бирок ичпейт. Основной кечки болуп турат. Жок, Бирок кечинде болгон экен. Ошол тиш пастасы эле окшойт. Же азимече вариант бар бизде. Самон эмеспи? самонду бирок эмнеге колдонот? Эртең менен Эртең менен колдонбогондор дагы эле бар. Жок, мисалы кофе болсо, кофени деле кечинде Кофе болбойт. Кофе болбойт. Кечинде колдонбойт да кофе. Колдонбойт. Эртең менен Иче турган нерсе эмес деп ойлойм. Мен ошо шампунь келди же ошо тиш шампунду пастасы. бирок колдонушпай калышы мүмкүн. Мурда десе, ушул тиш паста жакыныраак болуп атат. бирок тиш пастасын эки учурда тең колдонобуз да, күндүзү деле кечинде. Самын Балким ошо кээ бирок колдонуп, алар айткандан кийин башкалар да колдонуп баштаган да ошону. кимге берейин? Гүлкайыр. Азима Рабичинова жооп берет. Азима, жооп бериңиз. Кандай продукция? Урматтуу алып баруучу, менин оюмча бул самын. Сиздин оюңузча бул самын. Аябай көп вариант чыкты. Жооп кабыл алынат. Ички дүйнөңүздө ошого ишенип атабы? Самын туура эле айттың деп атабы? Ооба, ишенгеним үчүн. Канча пайыз? 60. 40% эмне деп атат? Тиш пастасы. Түшүнүктүү. Шведтер, мен туура жоопту айтайын. Чачты аябай кастарлайт да шведтерчи. Улар эртең менен шампунь менен чачын жуушкан. Кечинде эмес, эртең менен жууйт экен шведтерчи. Ушундай адаты бар экен булардынчы. Жууп туруп жумушка чыгып кетет. Бизде деле айрым адамдар бар ошондой. Бирок көпчүлүгү кечинде жууйт да. Билбейм. Семете сиз кайсы убакта жууйсуз мен билбейм. Азима, сиз өзүңүз кандай Кечинде жууйт.
Кечинде жууйм көбүнчө, эртең менен ооруп калам. Көпчүлүк кечинде жууп жатып кургап калат да, эртең менен бир аз укладка кылып анан көчөгө чыгып кетет да. Шведтер ошондой экен, эртең менен жууйт экен шампунь менен. Бул шампунь болчу урматтуулар. Ай. Макул 6-3 эсебинде бүгүнкү оюн жыйынтыкталып калды. Команда колунан келишинче аракет кылды. Бирок Премьер лигага чыга албай калды. Бул чындыгында эле тушоо кесип оюну болду десек болот экен. Команда бир сыноодон өттү. Семетей мырза, мына сиз өзүңүз таптаган команда кандай баа бердиңиз? Кайсы оюнчу бир аз активдүү болду, кайсы оюнчу пассивдүү болду? Урматтуу алып баруучу, мен бүгүн башкача натыйжаны күттүм эле. Тилекке каршы оюн жеңилүү менен аяктап калды. Бул эч нерсе эмес. Команда маанайын түшүрбөй, өкүнбөй буга кыжалат болбош керек. Анткени кыргызда жакшы сөз бар. Кээде жигит төөмүнөт, кээде жигит жөө жүрөт дегенде, бул эми болгон бүгүн ийгиликчи жылмайбады. Кимди байкай алдыңыз? Ал эми бүгүнкү оюнда мен Мыктыбекти байкай алдым. Мыктыбек мөөнөтүнөн мурда бир суроону тапты. Ал эми калган билермандар да аракет кылышты, бирок бүгүн Мыктыбек мыкты. Гүлкайыр, биринчи оюндан кандай сезимдер пайда болду, ой толгоолор пайда болду жана кайсы суроо сиздерге жакты? Чындыгында команда даярданышы керек экен. Кутбек уулу Марстын суроосу жакшы суроо болду. Кутбек уулу Марстын суроосу бүгүнкү оюнда Марстын суроосу бул кайсы суроо болду? Марстын суроосу бул албетте мышыктар жөнүндөгү Египет фараондорунун суроосу болду. Марс мырзаны биз куттуктайбыз. Мыкты суроо ээси болуш менен. Эмне дейбиз? Барбош шириндиктери студияга. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, биз оюн жыйынтыкталды. Кийинки оюндан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө орузаңыздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум.